Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 18 март 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге шаардын центринен, тактап айтканда, Калелин көчөсүнөн сатыла турган, элитный домдон сатыла турган 2 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин туугандар. Биринчи жолу мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Сатыла турган 2 бөлмөлүү квартирабыз мына ушул 10 кабаттуу новостройка жаңы домдо жайгашкан туугандар. Бул жерде үй ээси айтып атат, келечек аталышындагы строй компания куруп берген көп кабаттуу новостройка дом дейт. Бул дом кайсыл жерде жайгашкан дей турган болсоңуздар, Черемушкадагы Калелин көчөсүндө жайгашкан туугандар. Калелин көчөсүнүн ортосунда жайгашкан мына ушул чоң мечитти билесиздер. Ушул эле мечиттин жанында болуп калат экен. Же болбосо дагы бир ориентировка туугандар. Мына ушул кызыл зданияны көрүп атасыздарбы? Бул Калелин көчөсүнүн ортосунда жайгашкан мектеп туугандар. Ушул эле мектептин жанында сатылуучу квартирабыз жайгашкан туугандар. Так. Азыркы учурда домдун алды бүтө элек, бирок дом бардыгы бүткөн экен. Келип эле болжол менен азыр бир 70-80% жашап аткан учуру. Домдун алды кудай бурса секин бүт бардыгы бүткөрүлөт дейт. Детский площадка, скамейка, прожектор бүт бардыгы болот экен. Сатылуучу квартирабыз туугандар. Биринчи подъезде, 4-кабатта. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө, жанагы сатыла турган 2 бөлмөлүү квартиранын алдына да келип калдык. Бул тарапта лестница менен 4-кабатка чыгып келе бересиздер туугандар. Новостройкалар билесиздер, коридорлору, подъездери бүт бардыгы кеңиргенен таза сонун болот. Кааласаңыздар бул тарапта лифт кызматта, ичи дагы чоң кеңирген, лифт менен чыгып келе бересиздер. Азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган, баасын дагы жазып койгонбуз. Өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Мынакей 2 бөлмөлүү квартира, жалпы аянты 76 квадрат метр. Бул тарапта броон эшик орнотулган, ачып кирип келе бересиздер. Прихожкалары дагы мына ушундай кеңири туугандар. Кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Жалпы аянтын айттык 76 квадрат метр. Условияларына келе турган болсок, бул жерде туугандар бардык условиялар бар, бардыгы центральный, бир гана природный газ жок экен. 4-кабатта жайгашкан. Мынакей бул биринчи бөлмөсү. Мына ушундай хай-тек стилиндеги эшиктер дагы орнотулган. Асты ламинат, дубалдары моющий обой, потолоктору натяжной, бөлмөлөрү дагы кеңири, айрыкча потолоктору өтө бийик экен. Отопление киргизилген, центральный отопление, айнек терезелери пластик. Азыр саат 1:30 болду туугандар. Мындай күнгөй тарапта жайгашпаса дагы күн тийип турат экен. Бөлмөлөрдү көрүп атасыздарбы? Кадимкидей жарык болуп турат дейт үй ээси. Ушуну дагы эске алып коюңуздар. Документтер так туугандар. Чалсаңыздар, үй ээси өзү документтерин көргөзүп, бүт бардык маалыматтарын берет экен. Бул болсо экинчи бөлмөсү, кухнясы. Анан сатылуучу квартирадан эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардык буюм-тайындар калтырылат. Ал жагын эми өзүңүздөр түзмө-түз сүйлөшүп келишип аласыздар. Мына ушундай лоджиясы дагы бар. Бул ошондо кухнясы болду. Кухнясы дагы өтө кеңири кенен экен. Мына ушундай раковина орнотулган. Бул болсо экинчи бөлмөсү туугандар. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Асты ламинат, дубалдары моющий обой, потолоктору натяжной, айнек терезелери пластик. Ар бир бөлмөдө отоплениянын батарейкалары киргизилген. Так, бул жагы болсо туугандар, санузели, ажатканасы, полу дубалы кафель. Сол тарапта мына ушундай аристон дагы орнотулган, көрүп атасыздар. Бул ажатканасы болду. Анан сатып атканын себеби барыңыздарга эле кызык болот туугандар. Неге сатып атат экен, документтери начарбы же дагы бир нерселери барбы деп. Бул жерде үй ээси айтып атат. Бул жакта апасы дагы отурат, көрдүңүздөр. 4-кабатка бир аз чыгып түшүшү кыйын болуп калат экен. Анан лифти дагы чоң адамдар анча түшүнө бербейт, өзүңүздөр билесиздер. Ошол себептен биринчи же экинчи этаждан эле үй алайын деп атабыз. Ошол себептен сатыкка койдук дейт. Анан бул жер дом кадимкидей бүткөн. Азыркы учурда 70% адамдар
келип жашайт экен. Мындайча айтканда 70% адамдар келип жашап аткан учуру туугандар. Бул болсо туугандар, көрсөтүп коелу. Душ, полудубалы кафель, раковина, күзгү, ванна, бүт бардыгы бар. Ичи дагы кеңири. Болду окшойт туугандар. Эми баасын айтайлы. Көп сүйлөп койдум окшойт. Баасы болсо $51.000 бааланды. Анан эгерде реальный клиент болсо, дагы бир аз кеми болот дейт. Баасын жакшы эле койтам дейт. Себеп дегенде эски домдордон дагы билесиздер, эски домдордо ушундай эле баада болуп калат, эски домдогу квартираларда эле. Андыктан ушуну дагы эске алып коюңуздар. Баасы $51.000 бааланды, дагы жакшы кеми болот дейт. Барыңыздарга ийгилик. Сонун районунда жайгашкан ушул 2 бөлмөлүү квартираны колдон чыгарбаңыздар, сак саламатта калыңыздар.